Аталган мекемеге өткөн жылы 9677 кайрылуу келип түшкөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3000ге көп. Учурда келип түшкөн ар бир арызга кат түрүндө жооп берилип, текшерүү чаралар көрүлүүдө. Мекеме былтыр өлкө боюнча 2600 экологиялык экспертиза өткөргөн. Алар тоо-кен, курулуш тармагы сыяктуу 129 кайрылууга мыйзамга туура келбеген иш-аракети үчүн терс корутунду чыгарылган. Муну менен катар таштанды полигондору боюнча инвентаризация жүргөн. Таштандылар боюнча Кыргызстанда 406 ошол свалка бар. Ошонун 107-си гана санкционирован, калганы бүт баары не санкционирован, то есть незаконный. Незаконный болуп калган, андагы өзү себептери бар. Биз алар боюнча канча жылдан бери иштеп келатабыз. Себеби дегенде бизде Кыргызстанда жерлердин көпчүлүгү уже үлүшкө берилип кеткен. Жеке менчик болуп, ошон үчүн ар бир жерге шарт түзүш керек. Мекеменин маалыматына караганда өткөн жылдарга салыштырмалуу мыйзамсыз токой кыюу фактыларынын саны азайган. Андан тышкары жапайы жаныбарлардын тукумун сактап калуу максатында мыйзамсыз аңчылык менен күрөшүү жаатында да иштер аткарылууда. Ошондой эле аталган мекеме токой фондун өнүктүрүү максатында жылына 1100 гектар жерге жаңы көчөттөрдү отургузууну пландоодо. Жаңы токой баскан аяктарды көбөйтөбүз деп атабыз. Бул бат өсүп кетчү бактырактарды эске алуу менен бул жерде 7 айыл өкмөтүнө ошол долбоордун алкагында $200.000 каралат. Тактап айтканда биз ошол тегерчерди тосуп беребиз, бактырактар тигип беребиз. Муну менен биз ушул муниципалдык токойду көбөйтүп, эртеңки күнү ушул биздин негизги токойго басымды азайтуу. Учурда Евразиянын тоолорунда гана кездешчү жапайы жаныбар ак илбирстин тукуму жоголуп кетүү коркунучунда. Андыктан аны сактап калуу үчүн илбирс жер деген аймакка кирген 12 мамлекет тийиштүү чараларды иштеп чыгып, аны ишке ашырууга кызыктар болушу керек. Бул багытта өлкөдө Батыш Тяншан долбоору иш алып барып жатат. Ага ылайык 12 өлкө илбирстин тукумун көбөйтүү, таза табияттын символу болгон жаныбарды даңазалоо боюнча иш-аракеттерди жасоого милдеттендирилген. Себеби дегенде бул ушул ак илбирсти сактоо боюнча бир эле биз эмес 12 өлкө бар. Ак илбирс жашаган 12 өлкө бар. Ошолордун бүт баарын убагында изилдеп, канча өлкөдө бар, ошонун баарын тактап, мына бир чогуу бир ушул жерде глобалдык программа иштелип чыкканда, Алатай корууга ачылган, ошол эле убакта Каначуу Тогуз-Тородо, Алатай Токтогулда, мына азыр ошол проекттин негизинде Алатай биздин ушул улуттук паркты технический оснащение менен камсыздык деп мен жаңылбайм да. Муну менен катар мекеме токой чарбаларынын аянтын тартууга, коргоого, өрт кырсыктарын алдын алуу багытында абада 30 мүнөт уча турган 8 техника сатып алды. Ал спорттук режимде саатына 72 чакырымды багындырат. Ошондой эле системанын жардамы менен тоскоолдуктарды өз алдынча буйта өтүүгө жөндөмдү. Аталган дрондордун техникалык абалы мыкты болгондуктан анын жардамы менен браконьерлерди аныктоо, зыянкеч курт кумурскалар менен күрөшүү жана токойдогу өрттү алдын алуу пландалууда. Алынган техниканын наркы 2 280 000 сом. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.